Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Катарда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында буга чейин А тобунда Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланд курама командалары жана Б тобунда Англия, Иран оюнчулары оюн өткөрүштү. Ал эми бүгүн Б тобунда АКШ, Уэльс командалары Бишкек сааты менен 03:00 оюн көрсөтүштү. Алдыда болсо С тайпасындагы алгачкы оюн Аргентина менен Сауд Арабиясынын мелдеши Бишкек сааты менен 19:00 башталат. Андан сырткары Д тайпасынан Дания, Тунис өлкөлөрү кечки саат 22:00 мелдешишет. Оюндун алдында Аргентинанын башкы машыктыруучусу Лионель Скалони чабуулчу Мессинин оюн алдында маанайы тууралуу айтып берди. Мен Лео дүйнөлүк чемпионаттардан ырахат алууну каалап жатканын билем. Ал оюн талаасында өзүн көрсөтүү үчүн жетиштүү күч топтой алды. Турнирдин өзгөчөлүгүнө келсек, дүйнөлүк мелдештерде качан чабуул жасап, качан коргонууну билген акылдуу этият командалар жеңет деп билдирген маалымат булактарына. Чемпионаттагы дагы бир күтүлбөгөн жаңылык Франциянын чабуулчусу Карим Бензема машыгуусунда жаракат алды. Ал сан булчуңун жабыркатып, машыгууну мөөнөтүнө мурда таштап кетти. Бензема буга чейин жалпы топ менен машыкпай турган, бирок акырындык менен формага келүү үчүн Рафаэль Варан менен бирге даярданып жаткан. Түн ичинде бир нече булактар 2022-жылкы алтын топтун ээси Катардагы чемпионатка катышпай калат деп божомолдуу маалыматтарды жазып чыгышкан. Бул тууралуу бир аздан кийин француз командасынын расмий Twitter аккаунту билдирген. Ал эми Бензема социалдык баракчалар аркылуу мен жашоомдо эч качан багынган эмесмин. Бирок бүгүн мен команда жөнүндө ойлонушум керек. Мен дүйнө чемпионатында бизге жардам бере турган адамга ордумду бошотуп беришим керек деп билдирген. Бүгүнкү күнгө даярдалган жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Кайрадан амандашканча.